Assalamu алейкум жигиттер, туугандар, кандайсыңар? Jack G7 тариф Comfort Plus. Өзүңөр көргөндөй эле китайский машина. Өткөндө көрсөтпөдүм беле. Ошол атайын алдым машинаны. Көптөр айтып атат, заказ бербейт, жесткий, расходу көп. Ушул суроолордун баарына жооп бериш үчүн бүгүн ушул машина менен иштейбиз. Транспортная компания Успех. Машина арендага керек болсо, ушул номерлер боюнча чала бергиле, сурай бергиле, выкуп дагы бар. Анан кийин кече күнү иштегем. Тариф Comfort Plus комфорту аралаштырып, бир сыра алып, эксперимент кылып, тест кылып, жесткость акпагын баарын текшерип алдым, бүт баарын билип алдым. Мен билбеген нерсе деле калган жок го дейм бул машина боюнчачы. Анан азыр отуруп, бесключевой доступ, тарс ачтым. Oturdum. Knopka start stop. Jack. Оталды. Кече күнү полный бак кылып куйгам, бирок Домодедовдон бери келгиче бир шкаласы түшүп калыптыр. Пробег 162 менен алгам. Азыр 698 болуп калды. Калганын кече айдагам. Чек күйүп калыптыр негедир. Расход боюнча 8,1 көрсөтүп атат. Кече күнү пробкада деле айдап жүрдүм, трассада деле айдап жүрдүм. Баягы жаңы алынган машинаны билесиңер, обкатка боюнча расходу көбүрөөк болот. Анан кийин баягы көптөр айтып атпайбы, жесткий экен депчи. Парктардан масла жаңы машинаны айдап чыкканда сразу баллондорун текшерип 2-3 алып келип алгада. Кече күнү мен дагы айдап баратсам танк эле көрүнгөн кочкадан секирет. Заправкага кирип карасам, баардык дөңгөлөктөрдө кээ биринде 3 бар, кээ биринде 3,2, 3,3, 3,5 ар кандай экен да. Транспортировочный эме менен үйлөтүп салышкан окшойт походу. Анан кийин ошол желдерин эметип алгыла, эгер ким арендага машина алып калган болсо. Аркасы подлокотник бар, бияка 2 зарядка коюп койдум, Type-C менен эменкина iPhone'дукунчу. Люк бар. Кагаз-пагастарын баарын вроде толтурдум. Саат болсо 5-тен 51 минут өттү. Кече күнкү доход көргүлө 10.503 рубль. 13 заказ кылдым. Аралаш тариф Comfort Plus 10.500 плюс 12 чейин бир заказ кылгам. По-моему 800 рубль деп коет. 800 рубль болсо ошондо общий 11.300 рубль иштептирмин. 11.300 рубльдин ичинен 2.000 рубль бензинге кетти. Ровно 2.000 рубль бензинге кетти. Пробег ошондо азыр 698 болуп турса, где-то 162 болсо 420 километр, 400 километр айдаптырмын да үйгө келгениме чейинчи. Ошондой туугандар, саат 6-да баштайм азыр. Именно эме боюнча бүгүн только Comfort Plus менен иштейм. Комфортту өчүрүп салдым. Comfort Plus и межгород. Болду эко менен эле. Анткени көптөрүндө суроо эме береби, бербейби деген да. Comfort Plus көп бере бербейт. К5-дан калган, Camry'ден калган заказдарды берет деген вопрос боюнча. Анан кийин өзүңөр көрсөңөр 66 заказ калыптыр. Буга жетишебизби, жетишпейбизби билбейм. Чиста Comfort Plus менен иштесем. Кече күнү жүрүп 12 саат ровно иштедим кече күнү. 14 заказ эле кылдым. Так что кеттик. Кеттик анда эмесе жигиттер, жумушту баштадык. Линияга чыгып койдум. Мен райондо Comfort Plus эмес, даже эконом заказдарын албайм, ошондуктан шоссе энтузиастов барын сүйгөн көчөсү. Пробкада турганды жакшы көрөбүз ушул жакта. Вторая Владимирская деген жарымы сыйрылып калган го. Коэффициенттер негизи кече түндө эле чыгышым керек болчу жумушкачы. Анан кийин ушул эки комментарийди окуп калып, кече күнү элдер сурап калыптыр, бир киши болсо дагы сурап атыптыр. Мейли күндүз иштеп көрөйүнчү деп өзүмдүн традициямды бузуп салдым да. А так мен постоянно ночь иштейм, билесиңер го жигиттер. Ночь, только ночь. Кечинде 9-10дордо чыгам, даже 12-де да чыгып алам. 12-ден 12-ге чейин иштейм. Бүгүн болсо, 6-да чыгам дедим беле, 5:59 болду. Уже чыктым, баштадым. Жигиттер, пилот таксиден жаңа акция. Табелов такси деген промокод менен кошулсаңар, 1 ай бою 1% комиссия менен иштейсиңер, жана ошондой эле 1 жума такыр комиссия койбойм дейт.
жаңы кошулгандарга. Ошондой эле жаңы кошулуп анан дагы бир досторуңар чакырган болсоңор, алар үчүн 1000 рубль төлөп берем дейт. Ошондой эле вывод боюнча Яндекс Таксинин өзүнөн бардык банктын карталарына чыгарсаңар болот. Эки вариант бар дейт, либо 1% менен, же болбосо 50 рубль суткасына иштебеген күндөрү снимать этилбейт дейт. Так что бир сыйра текшерип көргүлө, кааласаңар иштеп көргүлө, кааласаңар каалаган парк менен иштеп жүргүлө. Kia Rio беркиндей эле спидометрине көнүп алып, нук электрондуу экен да. Анан кичине непривычный болуп, кечээ жакшы бир аз көнүп албай аттым. Негизи туура эмес эметип алып турмун. Бир күн айдап иштеп алайын, көнүп алайын деп коюп, 1 саат айдагандан кийин эле уже көнүп кеттим. Машинагачы, габариттерине, бүт барына, бардык неудобстволоруна. Сиденьянын посадкасы боюнча именно отурганда, подлокотникте меники Kia Rio тийбейт да башыңчы. Как мында ковш катары экен, башың тийип турат экен, бирок көпкө айдаганда билбейм негедир мындай тактайда отурган сыяктуу болуп калат экенсиң да. Тактайда отуруп алып айдап бараткандачы, табуреткага отуруп алып эле. Мындай бел оорубайт деп айтпайм, бирок кичине ооруп калат экен уже 12 саат иштегендечи. 12 саатта уже ооруп калат экен жакшы эле. Анан кийин эмеси боюнча биякта ручник электронный экен да. Пыга салдың уже бүттү. Электронный ручникке туруп калат экен. Ошо менен кээде унутуп калып эле айдайын десең машина жүрбөйт да. Анан кайра тормоз тээп, электронный ручник түшүрүп коюп айдап атам. Бирок уже көнүп деле калдым. Эң жакшысы автохолд бар экен. Пробкаларда турганда тормоз тээп туруп кое берип коесуң, бутуңду свободно алып. Kia Rio'дон чын аякта бутуң талып калат, оң бутуңчу ооруп калат да. Мында болсо жакшы бутуң алып койсуң. Круиз контроль бар. Аэропортторго чыкканда круиз контролду коюп коюп смело кете бересиң. Комфорт плюска соответствующий деле кийинген жокмун. Кечээ күнү рубашка кийип алып чыккам, кыйын киши болупчу. Комфорт плюска чыгып атам, нормально кийинип алып чыгайын деп. Анан кийин жүдөп кеттим, чын рубашканы киелигиме канча болуп кетти. Мындай өзүм башкача сезип эле, кичине жапайракмын да өзүмчү. Мындай бошураак, свободный спортивка. Бүгүн деле спортивка кийип алып чыгайын дегем, анан кой деп кайра джинсы кийип алып чыктым. Подачаны карап койгула, биринчи заказды 7 километр. Жок, кечирип кой. Мындай заказдарды ала албайм. Заказ отменен. Хотя бы 3 километр максимум берсе алмакмын. 7 километр, а мейли Дубровкага чейин барыш кыйын болуп калат. Эмеси боюнча, шумкасы боюнча көптөр айтып атат, шумкасы слабый деп. Чындыгында эле слабыйраак экен. Эми Camry'ге, Kia Optima, K5-га караганда Воу, сразу Домодедово дейт го. Жигиттер не кылалы? Алалы, Домодедового урган бойдон барып келе коюн. 3 километр, 700 метр, 8 минута. Домодедово, же барбай эле коюш керек. 1.43 коэффициент менен комфорт плюс менен берет го да, 1.5 миң, 1800 Я. Кеттик, андан көрө Домодедово барып кайра ылдый көздөйт. Урган бойдон түшө келип, силер менен сүйлөшкүчө кайра келип калам. Пробегге бизге ограничение жок. Каалашынча айдай беребиз. Домодедово 39 минута. Ровно 39 минутада келдик. Артта бир Camry турат. Аппак рубашка кийип алыптыр. 2048 рубльга. 2048 рубль. Нормально, тура? 2048 рубль. Биринчи заказга прям четко. Эми 2000 рубльдан ровно 493 рубль комиссия алып кеттир. Мага чистыми 1507 рубль калды да. Жакшы, өтө эле жакшы. Комфорт плюс мага жагып атасың, негедирчи? Не кылсам эми?
ортодо да просточи Киариваны таштай албайм да. Арендада жүргөндө секирмекмин К+качы сразу элечи. Бирок скучно экен. Жаман скучно экен. Отуруп алып эле кете бересиң, же телефон чукуп албайсың. Ишилса мындай роботсың да. Кеттиң, же эч ким сүйлөшпөйт. Же эч ким можно я вам на карту переведу дебейт, жеткенден кийинчи бүт бар. Безнал. Домодедово Комфорт Плюста 2 саат 30 минутта дейт. Бирок азыр эмени мужикти деле шарт этсем болмок. Эконом болгондочу. Эмекенде девушкасын аэропортко жеткирип эле кайра кетет экен. Анан кийин айтсам болмок, байде күтүп турайынбы депчи, кайра апарып таштап коеюн деп. Кой дедим, жапайланбай. Мен азыр атайын акырын сүйлөйүн. Шумка кандай экен вообще? Тыңшап көргөнчү шумкасын. Жаккан жок. Рульдун по вылету жок экен, настройкачы. Только өйдө ылдый эле экен. По вылету чыкпайт экен беричи. Бери чыкканда сон болмок да. Мындай тизе менен управлять этет бересиң. Эки жак тарап коюп. И артына сразу тонировка чаптабасаң болбойт экен. Же мен караңгыга көнүп алганбы? Кстати, кечинде тартканга сон экен да, биякта эмеси дагы, освещениясы дагы прям жапжарк кылып күйгүзөт экен кечинде. А так шумкасы боюнча эгерде 10 балл кылып алсак максимальный 7 балл берем да. 10 баллдын ичинен 7 балл. Ал эми трассада жүрүшү боюнча мисалы дөңдөргө, подъемдордо бүт полный пассажир менен да жүрүп көрдүм, жалгыз да жүрүп көрдүм. Да газды тепсең, көп машиналар мисалы передачаны ылдый түшүрүп туруп анан оборотду көтөрүп туруп кетет го. Мун кандай эмес экен. Турбинанын болгонун себебиненби билбейм, иш кылса мындай. Газ тепсең шашпай мындай разгон алат экен да, плавноч. Резко эмес, эмес да, короче. Эгерде бул жакта, мен биякта 70ке камера бар эмес беле. Мисалы, коробка передач биз мындай кылсак, эмеге түшүп калат го. Механическийгечи өзүң кете бересиң. Муну бир положенияны бир бияка түртсөң, спортко түшөт экен. Мисалы, азына спорт менен кетип бардат. Машинанын поведениясы сразу өзгөрдү да. Газ тепсең 130 менен кетип бардат. Даже превышение деп атат. 130 тепсең бир билинбейт да экен да даже. Вообще мага сезилген да жок, 130 менен кетип бараткан. Биякта камера бар экен, как раз камеранын алдынан түшүрүп турган. Мисалы азыр мына подъемго келип калып, кетишип койгула. Подъемго келип калды, мына газ тепет, набирать этип атам обороттучу. Скоростьты. Мисалы, айни сволочь, биякта да камера бар экен да. Мейли. Айла жок телевизорда. Набирать этип атам, алдыма мерс чыгып алды, сволочь. Жигиттер, азыр Павелецкий вокзалдан деревня Ивашева деген жакка заказ түштү. Эме жакта экен. Электростальга жетпей, Старая Купавна экен. Старая Купавна деген село жака. Анан кийин алдына мындай комментарий эмес, бул Яндекстен го дейм. Яндекстен жазып коюптур. Выплатим бонус 500 рублей в течение 72 часов, если не найдем заказ обратно, дейт.
Бул кандай Комфорт Плюста иштегендер бир эме айтып койгочу. Ушундай силерде да болобу? Азыр ошондо мен барып, кайра обратно заказ таппай калсам, мага 500 рубль бонус төлөп бериш керек экен. Туурабы? Кызык, өтө эле кызык. Көрөбүз го азыр барып кайра келатканда 72 саатта бонус түшүрөбү, түшүрбөйбү? Бул жөн эле фейк заказ окшойт походу. Оплата наличкой дейт. Павелецкий вокзалды жаап салган турбайбы? Эмесин въездичи. Мурда шлагбаум бар эмес беле, шлагбаумдан кирип кетчик. Азыр жаап салыптыр. Мени күткөн эч ким жок. Эч кимди көрбөй элемин. Пассажир телефонду албайт. Бул жакта мен оюм боюнча жөн эле бирөө ойноп чакырып койгон окшойт. Абонент понятно. Такыр видеого тартам деп унутуп калыптырмын да. Эми аз биякта пассажирлар тартканда деле кызыгы жок го дейм, бүт бар эле тихомерно, спокойно. Экинчи заказды алып келдим. 13 километр 23 минутта 546 рубльга. Азыр 3-чү заказды алдым. Херсонская улицадан Малыгинага. Малыгина проспект Мирада беле каякта? Проспект Мира экен. Малыгина 35 километр 45 минутта дейт. Көрөбүз аз баасын кандай берет экен. Менимче азыркы заказга 13 километр 545 рубль. Бирок азыр эме болуп атпайбы? Бүгүн воскресенье, жалаң зеленый заказдарда коэффициент жок. Мен ойлоп атам, Комфорт Плюска воскресенье таң атпай саат 6-да чыгып туура эмес кылып алдымбы депчи. Анткени воскресенье бүт бар уктап атат, субботадан кийинки вечеринкалардан кийинчи. Же болбосо көптөрү дачага кетип калган. Бирок эми ошентсе деле баштагандан кийин аягына чыгабыз. Айырмасы жок. Заказ береби, бербейби? Берген заказын алып ташый беребиз. Жана Павелецкий вокзал жакта отургандан кийин эмеге берген кайра Домодедовогачы албай койдум, кайра Домодедового барып жүрмөк белем деп. Тем более вообще зеленый болчу. Ал где-то 1200-1300 бармакмын да. Анан кайра эле пустой түшүп келип. Анткени смысл деле жок го дейм. Негизи таң атпай экономдо көбүнчөсү Шереметьевого заказ беришчү да. Бул жак көбүнчө Комфорт Плюста, Комфортто көбүнчө Домодедово экен. Мен байкаган боюнча, же мага эле ушундай заказдар түшүп атабы? Билбейм. Саат 8-ден 26 минута өттү. Заказ отменен. Кандайча отменен? Ишини жаман итип каласыңар го силер. Комфорт Плюс заказдарынан да отмена болобу, Странно. Биринчи отмена кече күндөн бери. Буга чейин отмена болгон эмес, бүт баары күтүп аткан, даже алыс болсо дагы. Билбейм, может ойлонуп кеттиби же силер айткандай. Нет, эта машина меня не устраивает. Я хочу Камри, Сереж, дедиби же. Аркасынан эле го, аркасынан элечи. Нормально. Тиги эме болчу да, дальний поездка болчу да. Ошон үчүн точка Б'ны көрүп аткан. Биякта точка Б көрүнбөйт. Малая Юшанская улица, дом 3, подъезд 5. Комфорт Плюстагылардын неси жакты, сразу подъездин указывать этип коюшат экен. Бизде экономдо. Бизде экономдо болсо каалаган жакка коюп коет точкасынчы. Бул жакта точка менен пока бүгүн экинчи күндөн бери эч кандай проблема көрө элекмин. Коюлган точкасына барсам ошол жерде турушкан болуп атат. И ожидание дагы аз экен бул жакта Комфорт Плюста. Пассажирлар негедир эрте эле чыгышат экен. Ошондой пока. Саат 8:30 болуп калды, айткандай эле. Азыркы күнгө, азыркы убакытка 2170 рубль заработок, 2 заказ менен. Ошондо бир заказ, ошондо саатына 6-да чыксам, саатына 1000ден болбой калыптыр да. Ладно, 1000ден кылганга аракет кылабыз. Бирок 12 саат иштеп 10 000 кылсам деле жакшы болот го дейм.
Мен түшүнгөнүм боюнча именно Комфорт Плюста арендада жүргөндөр же болбосо выкупта жүргөндөр 10 миңден кем иштебеш керек экен. Анткени мисалы 10 миң иштесеңер арендаңар 3 миң рубль болот атабы? 3 миң рубль бензин арендага 2 миң рубль бензинге кетет экен. Азыр күнү сыганда да кондер менен жүрөсүңөр постоянно 2 миң рубль кетет да бензинге. Ошондо 5 миң рублиңар эле расход болот атат. Аренда и бензин. Андан сырткары тамагар, суу пууңар бар, эгерде тамеки чексеңер аныңар бар. Ошон менен 500дөн эсептеп коелу күнүнө. Ар эмес же бер эмес, нормальный ценада 500. Ошондо 5500 рублиңар эле расход жок. Ар жака өзүңөргө 4400 рубль иштеш үчүн күнүнө 10 миң стабильный кылышыңар керек экен. Анан кийин ар кимге ар кандай да, кээ 12 саатта 3 миң иштесе да эме да, ошого да ыраазы. Кээ 2 миң рубль иштесе деле ошого макул. Анан кийин иштегенге жараша эми жакшы эле 3 миңден кем эмес иштеш керек го дейм. 3 миңден кем эмес. Ошондо күнүнө 12 саат стабильно иштеп 10 миңден күнүнө жапса өтө сонун болчу да экен да. 4,5 миң, 4 миң деп койгула, 4 миңден. Жакшы эле го дейм, күнүнө 4 миңден тапсаңар. Айына 4 жөнде 3-үң 12 болот атабы, 120 миң. Ушул жакшы да. 120 миң болсо. Саат 12:30 болду. Азыркы учурда обедке баратам, обед кылып алып туруп, анан кийин кайра жумушка чыгабыз. Саат 10:00 эле кондиционерди күйгүзүп койгом. Анткени ушул именно ушул Jack GSM боюнча расходу көбүчөт, 15 литрден кем эмес дегендер бар. Ошондой имиштерчи. Анан атайын ошону текшерейин деп кондерду күйгүзүп койгом. Вообще өчүрбөй элем. Кондерду күйгүзгөнгө чейин 7 көрсөтүп аткан, азыркы учурда 7-9 болду. Анан кечке чейин иштесем дагы көрөбүз да канчага чейин чыгат экен, расход канча болот экен. Тамак ичип чыкканга чейин эле саат 3:30 болуп кетти. Мен 3:00 чыккам. Азыр бир заказ таштадым центрге. 8 километр 507 кеби, по-моему, адашпасам. 519 рублга. Болду, ошо менен центрге келип турам азыр. Заказ жок пока. Анан пассажирларды деле тартпай элем, отуруп түшкөндөрүнчү. Чисто заказдарды деле көрсөтүп атам да. Пассажирлардан мындай: "Здравствуйте, до свидания" аркасында отуруп эле телефон чукулап кетип берет. Анын кызыгы деле жок го дейм. Всё, заказ түшсө айтып коем, көргөзүп коем. Пока заказ жок. Центрде элдер толтура, бирок заказ жок го, эмнегедир. Азыр Кутузовский менен Ичная область жака айдап бартам. Торговый центр Океане жака. Мен да азыр билбей атам эмне каяктан заказдар бар, каякта жок. Тамак ичип чыккандан кийин бир эле заказ кылдым. 500 канча рубльга. Ошо ойдон жүрөм, ошо ойдон. Бир где-то 15 мүнөт болуп калды. Атайын автобустун аркасына чыгып алгам. Шашпай айдайын депчи. Жарым саат күтүп отуруп эми араң заказ алдым. Мындай пешеходдон чуркап өткөндөр: "Здравствуйте, где со стороны физкультурного проезда". Разворотто кашайтты да, болбосо мен тиягында эле тургам да. Билбейм, что навигатор көйүнтүп этип калды, эмне болуп кетти. Короче, эмен VPN-ди күйгүзсөм иштеп кетти. Бирок VPN-ди күйгүзсөм көрүнөр, навигатор түп этип калды, ошондуктан настройка VPN-ди өчүрөбүз. Ато могул сааттай болуп эмени Португалияны көрсөтүп койбосун. Португалияда жүрөм азыр. Заказ жок. Вообще бүгүнкү күн өлүп атат. Саат канча болду? 4:30 болуп калды. Мен 6-да баштагам жумушту. Азыр 6-да 1,5 сааттан кийин сменам бүтөт экен. Ошо менен мен эмне араң эле ушунча тапкан болуп калам да. Түштөн кийин вообще заказ токтоп калды, обед кылып чыккандан кийин. Обед деле бир 2 саат кылдым окшойт.
Последний заказ ең акыркы эмеден алдым. Азыр бул жака келип таштадым. МКАДтагы Toyota центрге. Азыр Каширкадан алдым, Домодедовская метро жактан. Ошол заказды таштайбыз дагы. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгын чыгарабыз. Саат 6-дан 17 мүнөт өтүп кетти. Буларга эмне болгон? МКАДтын жээгинен жөө басып. Ой, жүрөгү түшүп калды. Айталым. Просто реакциясы жаман эме жакты да магачы. Жигиттер, уже Киарио'да отурам, өзүңөр көргөндөй. Анан видеону монтаж кылып атып карасам, кичине туура эмес, түшүнүксүз кылып маалымат берип коюптурмун, ошондуктан жаңы видео жаздырып атам. 28 күнү чыгып бир заказ кылгам түндө 800 рубльга. Анан 29 апрелге 10.504 рубль. 10.504 рубльга 800 рубльды кошсок 11.300 рубль. Ал күнү комфорт плюс 2 тариф аралаш иштегем. Ал эми 30 апрелге только комфорт плюс тариф менен 7.094 рубль. 16 заказ. Анан кийин эртең менен 4.48де чыгып, уже бул 1 май, 4.48де чыгып 9.24 заказды бүтүргөм. Анда 7 заказ 4.974 рубльга. Бул дагы тариф комфорт плюс эко аралаш. Даже түшкө чейин иштеген жокмун. 4.48де чыгып 9.30га чейин иштедим. 3 күн толук иштеген жокмун. Ошол күндөрдүн жыйынтыгы ушундай болду. Бүгүнкү жумуш ушундай болду, жигиттер. Анан машина боюнча айта кетсем, мынакей силерге көрүнөбү, көрүнбөйбү, жакындатып бир байкап көргүлө. Паузага коюп. Пробег 1009 километр болду. Расход 8.1 көрсөтүп атат. Кондёрду күйгүзүп жүрдүм атайынчы. Анан кийин бул жакта өчүрүп коюнчу. Палева кылбай. Канча менен чыктым эле? 600 бирдеке менен чыккам. Видеонун башында көрсө айттым эле го, ошо унутуп калдым чыта. Где-то бир 400 километр жүрүп салып турмун. Анан кийин жана башында мактанып айтып атпадым беле, бул машина жөнүндө баарын түшүндүм депчи. Көрсө түшүнбөйт экен. Бул жакты карасаңар, могу регулировка күзгүлөрдүкү да. Мисалы бул сол жактыкы, бул оң жактыкы. Эми ушуну кантип регулировка кылыш керек? Бери тартсам дагы, тияка тартсам да, бияка тартсам да такыр болбой койду да. Оңдой албай койдум күзгүнү. Анан кийин билгендер болсо комментарийге жазып койгула. Анан бүгүн эртең менен чыгып комфорт плюста иштегендер болсо силер канча иштедиңер? Ошону да бир информация берип койсоңор сонун болмок. Анан кийин баягы кээ бир жактардан көргөм, аяктарда подсветкалар күйгөн бүт бар барчы. Анан кийин мен дагы биякты бир сыра чукулап көрдүм да. Анан бул жерде атмосферный свет деген бар экен. Мисалы мына карасаңар, азыр офф болду. Мына он күйдү. Бияктын баарын мисалы регулировка яркости азайттым, чоңойттум, тияка тарттым, бияка тарттым, темасын алмаштырдым, светти алмаштырдым. Бул жак болсо переключатель безопасного режима деген, бул 80ден ашкандан кийин өчүп калат экен автоматтанчы. Бирок ал нерсени күйгүзүп өчүрсөм деле эчтеке күйгөн жок. Бул жактан көрсөтүп атат. Салондун ичи ушундай болуп күйүп туруш керек деп. Мотобаттар кетип барат го, мотобраттар. Подрезать этип мени. Ушул эмени күйгүзгөндү үйрөнө албай койдум. Анан кийин боковой күзгүлөрдү түздөгөндү дагы билбей койдум кандай кылат экенин. Вроде бүт баарын чукулап эле таап алчу элем. Бунукун таппай койдум. Дагы кандай маалымат берем? Билбейм дагы. Бүгүн комфорт плюста чыгылса, түштөн кийин такыр эле заказдар слабый болуп кетти. Кече күнү болсо 15 заказ менен 11.300 кылсам, бүгүн только кече күнү бирок комфортта бар болчу да, аралаш болчу. Бүгүн болсо комфорт плюс менен только 16 заказ кылдым. 7.072 рубльга. Билбейм анан дагы кандай кылыш керек. Болгон нерсени болгондой эле кылып көрсөттүм, айтып бердим. Машина боюнча
арендага мындай да, арендага алат белең деген вопросту мага лично берсе, мен арендага алып айдамакмын бул машинанычы. Анткени билбейм, мага мындай разгон алганы дагы, торможениясы да жакты, подвеска деле мисалы укмуштар жесткий, анан баягы дос балама айтсам, сен Kia Rio'дон кийин сага ушундай болуп атат дейт. Анан мурда мен Kia Optima айдап көргөм, эми Kia Optimага жетпейт, конечно, но ошентсе деле айдаса болот. Отурган шылса билбейм, бүт комфорттун баары эле бар экен. Анан кийин эгерде выкупка алат белең деген вопросту мага лично берсе, смотря баасы канча. Баасын мисалы 2 миллионго, максимум 2 миллион, максимум 2 миллион. И то ошондо да ойлонмокмун да. 1,5 миллион неси выкупка аз болуп калат жапжаңы машинагачы. 2 миллион туура эле да. Анан 2 миллиондон ашык ар жагына чынын айтсам албайт болчумун выкупкачы. Наличка болсо, наличка 2 миллион болсо выбор көп да, билесиңер. Анан жаңы машина конечно таппайсыңар, бирок айдалган 2 жыл, 3 жыл айдалган машиналарды тапсаңар болот. Бирок андай акча жок. Анан кийин бул парк боюнча айта кетсем, транспортная компания Успех. Мен бул машинаны алып атканда мага ошол парктын неси жакты. Ошол паркты жетектеген жетекчиси бул машинаны алып атканда мага айтты да, Арген, как она есть, бүт мисалы машинанын мен сага айтпайм дейт, там минустарын айтпай эле койчу, тиңитпей эле койчу депчи. Кандай болсо сен кандай көрсөң ошондой кылып айта бер дейт. Анан мен айттым, мен и так деле ошондой кылып айтам, левый информация бербейм депчи. Мындай жакпаган нерсени деле жакпайт деп айта бербейм мен. Как она есть, кандай болсо ошондой кылып айтам. Ошондой эме менен, условия менен тартам десем, бизде деле ошондой дейт. Может быть, Москванын ичиндеги парктардын арасынан биздики кымбатыраак болушу мүмкүн. Я с этим согласен дейт. Бирок биз честно иштейбиз дейт. Анан кийин жанакы арзан кылып берип аткан условиялар, алар кандай кылып берип атат, вроде бүт баарыбыз эле бирдей алып чыгабыз. Разница кичине эле болушу мүмкүн дейт да. Анан алар кандайча берип атат билбейм дейт. Ошондой эле мен өзүм атыман да айта кетейин. Силерди машина алгыла деп дагы үгүттөйм, албагыла деп да үгүттөйм. Ар кимдин өзүнүн эмеси да, каалоосу да. Кимдир бирөөгө бул машина жагаттыр, кимдир бирөөгө жакпайттыр. Анан кийин мисалы алам деп ойлонуп аткан күндө дагы, алам деген бир чечимге келген күндө дагы ушул машинаны арендага алып айдап көргүлө, бир жума айдап көргүлө, бир ай айдап көргүлө. Кандай болот экенчи? Мен мисалы бүгүн экинчи күн айдап атам. Билбейм, мен болгон минустарын дагы айттым, плюстарын дагы айттым, дагы башка мен көрүшүм боюнча минус. Бегиш. Boy 50. Айтчы, сен белең мени жашоодо күткөн. Айтчы, сен издеп балам айланып бүткөн. Айтчы, сен белең мени жашоодо күткөн. Айтчы, сен издеп балам айланып бүткөн. Эй, досум карачы, жерге тийбей басканын, жүр артынан ырчы иличи кара бастан башканы.
K+'da иштейсиңби? Ооба. Плюс бир көрөйлү да. Биз дагы көрөйлү да. Короче, жигиттер мен айдап жүргөн машинаны пробеги канча болду? 1368 километр менен Расулга өткөрүп берип атам. Расул өзү дагы айдап бир көрсүнчү. Бир 2-3 күн айдагандан кийин Расулдан да бир отзыв алайын, кандай болот бир. Катуураак эле сүйлөп койбойсуң? Ооба. Расул кетти. Брендти чаптап алып. Брендти жок эмес беле? Мага балдар керек, бал керек дейт. Мен болсо үйгө келтам.